Биздин бүгүнкү темабыз Ньютондун экинчи закону. Ньютондун экинчи законунда үч чоңдуктун байланышын карап көрөбүз. А ылдамдануу, F аракет эткен күч, М масса. Демек биз буга түшүнүк алыш үчүн биз блоку жип аркылуу илинген арабаны карап көрөлү. Араба блокты алалы. Демек бул жерде араба М массасына ээ болгон араба бул блок аркылуу илинген дагы биякта жүк илинген. Демек жүк ылдый карай F күчү менен ылдый карай тартып турат. Демек араба кандайдыр бир аралыкка дельта L аралыгына жылып атат. Демек А ылдамдануусу менен эми дагы бир экинчи немени карап, экинчисинде эки арабаны кошуп көрөлү ушул эле немеге. Экинчи дагы блок алалы. Блок дагы бир араба. Дагы экинчи араба. Экөө тең М массасына ээ. Бул араба блок аркылуу жипке илинген. Жүк илинген жип менен. Демек бул дагы ылдый карай F күчү менен ылдый карай тартат. Демек бул дагы кандайдыр бир дельта L аралыгына жылат. Демек А ылдамдануусуна ээ болду. Эми экөөнү салыштырып карап көрөлү. Биринчи бир арабага караганда эки арабаны коссок, мунун массасы көбөйдү дагы ылдамдануусу азайды. Демек канчалык массасын эки эсе көбөйтсөк, ылдамдануусу эки эсе азайды. Дагы эле ушул немеге дагы бир мисал келтирип көрөлү. Үчүнчү арабаны илип көрөлү. Демек дагы эле блокто алалы. Биринчи араба М массасына, дагы экинчи арабабыз дагы М массасына ээ, андан кийин үчүнчү арабабыз дагы М массасына ээ. Демек бул блок аркылуу ылдый карай жүк, ошол эле жүгүбүз өзгөргөн жок. Демек бул дагы кандайдыр бир дельта L аралыгына жылды. Мында дагы А ылдамдануусуна ээ болот. Демек үчөөнү салыштырып көрөлү. Канчалык мында дагы массасын 3 эсе көбөйтсөк, ылдамдануусу 3 эсе азайып атат. Демек анда биз Ньютондун ушуну жыйынтыктап Ньютондун экинчи законунун формуласын жазып көрөлү. F барабар ma. Аракет эткен күч ошол нерсенин массасынын анын ылдамдануусуна көбөйтүндүсүнө барабар. Демек бул Ньютондун экинчи законунун формуласы. Сразу бирдигин карап көрөлү. Бирдиги массаныкы 1 килограмм, ылдамдануунуку 1 метр бөлүнгөн секундда квадрат, бул барабар 1 ньютонду берет. Демек бирдиги ньютон. Мындан башка дагы килоньютон бирдиги бар. Биз көпчүлүк Си системасында биз ньютон менен иштейбиз. Эми ушул жерден биз Аны таап көрөлү. Башкача айтканда ылдамдануусун таап көрөлү. А барабар F бөлүнгөн М. Демек бул жерде формулада көрүнүп тургандай, нерсенин ылдамдануусу таасир эткен күчкө түз пропорциялаш, ал эми анын массасына тескери пропорциялаш. Демек биздин бул жасаган тажрыйбабыз ушул формулага дал келип атат. Демек канчалык массасы көбөйгөн сайын нерсенин ылдамдануусу ошончо эсе азайып атат.
Демек бул биз жогоруда жасаган тажрыйбабыздын баары, демек ылдамданууга массасы канчалык көбөйгөн сайын анын ылдамдануусу ошончо эсе азаят. Башкача айтканда, ылдамдануу массага тескери пропорциялаш экендиги көрүнүп турат. Мисалы үчүн бул жерден деле бала чоң киши менен кичинекей бала, экөөнүн массасы, чоң кишинин массасы чоңураак, кичинекей баланыкы кичирээк. Демек, бул жерде кимисинин ылдамдануусу чоң болот кыймылга келсе, чоң кишиге караганда баланын ылдамдануусу чоңураак болот. Чоң кишинеки массасы чоң, канчалык массасы чоңураак болсо, анын ылдамдануусу ошончолук азыраак болот. Эми бул Ньютондун экинчи закону инерциялык эсептөө системасында гана туура болот. Дагы бир формуласын жазып көрөлү. P барабар mg. P барабар mg. Демек, бул оордук күчүнүн таасири астында кыймылга келгенде биз ушул формуланы колдонобуз. P болсо оордук күчү, m болсо масса, ал эми ж болсо эркин түшүүнүн ылдамдануусу, ж турактуу сан, ж барабар 9,8 метр секундта квадратка барабар. Мында деле бирдигин карап көрөлү. Бирдиги массаныкы 1 килограмм, көбөйтүлгөн жыныкы болсо 1 метр секундта квадрат, бул болсо барабар 1 ньютонду берет. Биз күчтү көпчүлүк убактарда динамометр деген курал менен өлчөйбүз. Күчтү динамометр деген курал менен өлчөйбүз. Демек, биз бүгүн Ньютондун экинчи законун түшүндүрүүгө аракет кылдык. Демек, бул жерде Ньютондун экинчи законунда нерсенин ылдамдануусу күчкө түз пропорциялаш экен, ал эми анын массасына тескери пропорциялаш экен.